Жаңылықтар маалымат программасының күндүзгү чыгарылышы ишин улантууда. Түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жашыл Мурас улуттук компаниясынын жана 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу алкагында Кыргызстандагы аркыл конвенциялардын өкүлдөрү менен көчөт отургузууга катышты. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комитетинин директору Тойгонбай Абдыкадыров белгилегендей, бул иш-чаралар 2018 жылы түзүлгөн конвенциялар аралык кеңештин алкагында өткөрүлүүдө. Кеңеш 17 диний уюмдун өкүлдөрүн бириктирет жана анын негизги максаты конвенциялар аралык диалогту, ар кандай көз караштарды жана ишенимдерди сыйлоо принциптерин, сабырдуулукту жана диний сабырдуулукту бекемдөө, ошондой эле радикалдашуунун алдын алуу. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар Бишкек шаарындагы Ынтымак сейил багына көчөт отургузуп, анын аймагын тазалашты. Иш-чарага дин иштери боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, диний жана бейөкмөт уюмдардын, диний окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Бүгүн абдан жакшы бир иш маареке болуп аткан экен. Биздин өлкөбүздө өзүбүздүн президентибиз дүйнөдө ар бир киши өзүнөн кийин балдарын мурас кылып калтырат экен, бирөө дүйнөсүн калтырат экен. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ушу биздин келечекке, биздин балдарыбызга ушу жашыл мурас калтырып кетели деген өзүнүн ой пикирин Глазгага барганда дагы бүт дүйнөлүк лидерлердин астында дагы айтты эле. Анан ошону утурлай биздин өкмөт дагы, анан бүгүн сиздердин баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бизде 100дөн ашык этностор бар, 30тан ашык ар кандай агымдар бар. Кудайга ишенүү жагынан баарыңыздар биригип, чогулуп алып, анан мына бүгүн келип ошо жашыл мурасты балдарыбызга чыштап кетели, кол кабыш кылайлы деп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Бүгүн 29 мартта Жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов баштаган делегация көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Алматы шаарында уюштурулган маарекелик отурумга катышты. Төрага ассамблеянын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу тарыхый урунтуу учурларга токтолду. Анын ичинен биринчи пленардык отурум 1992 жылы сентябрда Бишкек шаарында өткөнүн жана ага Кыргызстандын Жогорку Советинин спикери Медеткан Шеримкулов төрагалык кылганын баса белгиледи. Ошондой эле Жогорку кеңеш тарабынан шериктештиктин балдары долбоору жана Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты негиздөө демилгеси көтөрүлүп, бул сунуштар мүчө мамлекеттердин парламенттеринин колдоосуна ээ болгонун маалымдады. Ошондой эле парламенттер аралык ассамблея түзүлгөндөн бери маданий гуманитардык, саясий, экономикалык багыттагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынганы. Парламенттер аралык байланышты чыңдоо жаатында түрдүү саамалыктар жана долбоорлор ишке ашырылганы баса белгиленди. Белгилей кетсек, 1992 жылдын 27 мартында Алматы шаарында Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан парламент жетекчилери КМШ парламенттер аралык ассамблеясын түзүү тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Кийинчерээк ассамблеяга Азербайджан менен Молдова кошулган. Сегодня Ассамблея в первую очередь вносит значительный вклад в укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами СНГ. Законотворческая деятельность, а также участие в мониторинге выборных процессов МП СНГ стали значимыми элементами демократического развития наших стран. Кыргызская республика продолжает активную деятельность в рамках МП СНГ. По инициативе Жогорку кеңеша Кыргызской республики появился проект Межпарламентской ассамблеи «Дети Содружества», а также учреждена премия имени Чыңгыза Айтматова. Ош шаарында жергиликтүү кеңештин кезектеги сессиясы өттү. Анда сунушталган 13 маселенин 3-өө кыскартылып, 10-у каралды. Жыйында депутаттар шаардагы мектеп окуучулар арасында суицид көбөйүп жаткандыгына байланыштуу маселе көтөрүп, бардык мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл экендиги айтылды. Ошондой эле мугалимдерден сырткары ата-эне да жоопкерчиликти мойнуна алышы керектиги да белгиленди.
Жиында 35 бала бакча менчикке өтүп кеткендиги да айтылды. Социалдык объектилерди жеке менчикке өткөрүүгө тыюу салган токтом күчүндө болгондугуна карабастан, мыйзамсыз өткөрүлгөн бала бакчалар боюнча шаардык прокуратура сотко берген. Алардын көпчүлүгү 10-15 жыл мурун менчиктештирилгендигине байланыштуу соттун чечими тартып алган жактардын пайдасына чечилип келген. Сот сатып алган кишилердин пайдасына чечип берет экен. Ал жерде да мындай мындай коррупциялык көрүнүштөр бар окшойт менимче. Прокуратуранын айтканына караганда, биз аларга сотторго мындай бир нерсени предлагать эте албайбыз. Ошонун негизинде биз дайым жеңилип калабыз. Мэрия да сотко берет экен, УМС сотко берет экен, прокуратура, милиция бардыгын эле утулуп кала берет экен да. Ошол нерседе азыр бир гана ошо шаардык кеңеш толук сиздердин укугуңуздар бар деп бизге кайрылып атат. Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Эми 1-2 садик болсо дагы мамлекеттин эсебине кайтарып берсек, бул дагы канча бала үчүн жакшы иш болот эле да. Кийинки аптада Россиядан Кыргызстанга 7000 тоннага жакын дан өсүмдүктөрүнүн үрөнү келет. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев билдирди. Анын айтымында буга чейин Россия менен 14000 тонна 335 килограмм үрөн жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 50% келди, калганы Казакстан менен Россиянын чек арасында турат. Ошондой эле быйыл өлкө аймагындагы 240 скважина калыбына келтириле тургандыгын Суу чарба мамлекеттик агенттигинин директору Алмаз Сокоев билдирди. Анын айтымында 40-ка жакын скважина республикалык бюджеттин эсебинен калыбына келтирилет. Сокоев кошумчалагандай, 2022 жылы өлкө аймагындагы 240 скважина жергиликтүү бюджеттин эсебинен калыбына келтирилет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда сугатка жалпы 1486 скважина бар. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова номер 2 аялдарды түзөтүү мекемесине барып, жазасын өтөп жаткан аялдардын айрымдары менен жолукту. Маалыматка ылайык, акыйкатчы биринчи кезекте кичинекей балдары бар аялдар менен сүйлөштү. Азыркы учурда 3 жашка чейинки ымыркай балдары бар 9 аял абакта кармалып турат. Эне балага түзүлгөн шарт жана медициналык камсыздоо, тамак-аш маселелерине көңүл бурулду. Аялдардын айтымында балдар үчүн атайын ойной турган аянча жок. Керектүү шарттар түзүлгөн эмес, коопсуз эмес. Кир жугуч машинасы жок, кичинекейлерге жалаяк жана манеждер жетишпейт деп белгилешти алар. Абактагы аялдар балдары бар соттолгон аялдарга өкүмдүн аткарылышынын мөөнөтүн өтөө кийинкиге жылдыруу мүмкүнчүлүгү колдонулбай турганын баса белгилешти. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова 14 жашка чейинки балдары бар аялдарга жаза мөөнөтүн өтөөнү жылдыруу зарылдыгын белгилейт. Бул ченем кылмыш жаза кодексинин беренелеринде да каралган. Саат 16:00 карата алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын саат 20:00 кечки толукталган чыгарылышын өткөрүп жибербеңиз. Мен сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшкөнчө.